жаңы жыл тосо берсе болот дедиңизби? Исламда мындай майрам барбы? Астагфирулла. Мага да бир-эки балдар суроо берди. Жаңы жыл тосо бер дедиңизби? Жок, туугандар. Жаңы жыл тосо бер деп айткан эмеспиз. Жаңы жыл, угуп алыңыз, жакшы угуп алыңыз. Бул исламдагы мусулмандардын майрамы эмес. Мусулмандардын майрамы эки. Мусулмандардын майрамы эки. Бул Курбан айт менен Ороза айт. Мына ошону да казалаңыз. Алар мисалы ал гайры диндер, башкалар биздин мисалы Курбан айт, Ороза айтты алар майрамдашабы? Жок. Бул дагы алардын өздөрүнүн майрамдары. Христиан дининде майрамы, биздин мусулман динибиздин майрамы эмес. Албетте ошого иншалла Алла Таалам мусулман адамды жашаганы күн сайын шүгүр кылсын. Күн сайын алхамдулилля Алла Таалага зикир чалсын, дуа кылсын, намаз окусун. Мен ушинтип айттым. Ар бирин Алла Таалам берген ар бир күнгө, ар бир айга, ар бир жылга. Эми шуну келип калды мисалы жаңы жыл. Валла эч кандай айырмасы жок. Мурдагыдай эле ал. Бирок сиз иншалла өзүңүздүн ибадатыңызды күчөйтүңүз, истихбар дуаңызды күчөйтүңүз. Бу тосуу эч кандай милдеттүү эмес ал. Бирөөгө сөзсүз тоскун тигиндей мындай дегенде.